Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. КТРК спорт каналында жалпы асыл тукум жылкылар сүйүүчүлөр үчүн аргымак көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн дагы бизде адаттагыдай эле бир нече каармандар бар. Алгач ошол каармандын ээси менен тааныштыра кетсем, саламатсызбы? Саламат. Бүгүнкү биринчи биздин каарман Кашка Тору дедиңиз, э? Кашка Тору. Ушул байке Кашка Торунун бизге баягы кененирээк маалымат берип кетсеңиз, канча жашта, кайсыл жактан келген, ошол тууралуу. Бул Кашка Тору деген биздин асыл тукум жылкы өстүрүүчү фермердик чарбанын өсүнөн эле өсүп чыккан 3 жаштагы бышты чыкма да жашка. Буга чейин бир 2 жолку чабышка катышкан. Ал чабыштарда өткөндө эле жайында тетиги Нарын областында Жалгыз Терек деген айылда бир байге болуп, ошол жерде биринчи орунду алган. Мунун энеси Карча деген бие дагы биздин өсүбүздүн эле жанагы фермердик чарбада өстүрүлгөн бие. Атасы Кахарман деген айгыр. Атасы Кахарман деген бул жана кыска аралыкка чуркоо боюнча Казакстанда, Кыргызстанда болгон жарыштарда биринчиликти, экинчиликти алып жүргөн айгыр. Анан ошондой эле күлүктөр чыгып атат. Мына бобуреки да Кашка Тору деген жанагындай буюрса алдыдагы көп чабыштар бар, ошого катыша турган биздин ошол ишенимдүү күлүктөрдүн бири өсүбүздүн эле ошол фермердик чарбада өстүрүлгөн. Эми ал фермердик чарба бизде асыл тукум жылкы өстүрүүчү фермердик чарба деп атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген статус алганбыз. Биз ошол фермердик чарбада биринчиден күлүктөрдү даярдап өстүрөбүз. Аны каалоочуларга беребиз. Демек, бул баягы атасынын жолун жолдогон турбайбы? Баягы атасы менен мунун мүнөзү экөөнүн айырмасы барбы? Атасы менен мүнөзүнүн анча-мынча айырмачылыгы бар. Эми атасынан калган күлүктүгү атасынан жуккан. Ал эми мүнөзү, мына муну көрүп турасыңар, абдан жоош, тил алчаак, мындай айтканын баарын түшүнүп турат. Тили жок сүйлөгөнгө, бирок баарын түшүнөт. Спокойный, жакшынакай. Мына бобу бала дайыма Адыш деген ушул бала муну дайыма күлүккө катышып чабат. Адыш эмнени айтса түшүнүп турат. Экөө тил табышып алгандай. Экөө бирин-бири түшүнөт. Анан атасына караганда жана айтып атпайбы, мүнөзү мунун абдан жоош, абдан түшүнүктүү, баарын түшүнүп агып турат. Жем берсең жейт, суу берсең ичет, чөп берсең жейт, бербей койсоң ыйлайт. Ачка болуп кеттим, бербейсиңби деп. Баягы көбүнчөсү айтып коет да, ар бир атка мындай өзүнчө мамиле кылабыз деп. Кээ бирине жем көп беребиз, кээ бирине жем аз беребиз, кээ бирине баягы балдарыбызга бербеген таттуу тамактарды да беребиз деп тамашалап калышат. Анан бул ат кандай тамактанат? Эми бул ат дагы кадимкидей эле чөп жейт, бир 15 килограммга чейин суткасына чөп жейт. 6 килограммга чейин жем жейт. Сабиз беребиз, алма беребиз, витаминдерди беребиз ар кандай. Ошентип анан муну көпөлөп багабыз. Анан мунун жанында дайыма жок дегенде мына бобуреки саяпкер бала жүрөт. Же болбосо саяпкер Өмүралиев Керим деген саяпкерибиз бар. Ал дайыма көз салып карап турат. Андай кылгыла, мындай кылгыла деп. Анан жем чөптөн эч кем болбойт. Учурунда берип турабыз. Анан эми абдан күлүк жакшы аттар. Чабаарга аз калганда кыйналарын билет да, ичин тартат жебей. Жанагы биздин жигиттерге да мелдештерге катышып чуркай турган күлүк жигиттер дагы тамагын тартып, ичин тартып, бул өзү эле айттырбай эле тартат, берип койсоң, көп берип койсоң деле жебей турат. Чуркайдын аз калганда. Багуусу жакшы экен. Сүйлөгөн тили жок, башкасын бүт өзүнүн мүнөзү менен билдирип турат да. Төрт жыл болду мага өзүм мингем. Кичинекей колум кезинен баштап. Анан гаражда өтөрөт мингенде эле.
кээде тилди укпай ойноктоп. Бирок кишини түшүнөт. Ала качпайт, мындай жүрсөң тигиндей жүрүп, соротуп, сылап, сыйпап, алдаганда өзү эле кишиге түшүнүп кайра тил алат. Анан экөөбүз дос эле болуп калдык, бир башты бир туугандай эле. Кичинекей кезибизден бери көз чогуу өсүп калдык. Кирген сайын кант, андай алма, ушундай берип турам. Киргенде эле өзү чуркап келет эшигинен киргенде. Оюн учурунда жүрбөй алганда камчы менен чапкылап айдайм, ошондо эле кичине таарынып калбаса. Мындай нормаль эле, бирок көп деле камчы тие элек. Кээде тренерим айткан учуруна карайм, анан аттын дагы шайына карайм. Ат кандай кетип баратат, күчү көппү, азбы, ошолорун карайм. Анан тренерим айтып турат, кээде балдар дагы ар кайсы бурчтарга туруп мындай жүр, тигиндей жүр деп. Кашка тору ошол биздин келечеги бар деген күлүк, көптөгөн оюндарга, байгелерге катышат деген ишенимди кучты. Быйылкы көчмөндөр оюнуна буюрса катышат. Эми кийинки аттырат. Эми ошондой эле бизде кийинки мына бул ганг деген чоң жоргобуз бар. Бул билишимче Кыргызстанда эң мыкты жорголордун бири, ганг. Кыргызстандагы эң мыкты жорголордун 2 жоргонун бирөө да, Кыргызстандагы. Бул өзү 7 асый болуп калды. Бизге келгени дагы бир 7-8 жыл болуп калды. Ошонун ичинде бир 8 жолу чабышта машиналар туткан, Казакстанга чейин. Ал жини келип кетет кыздарга. Чочуркап атат. Сезип атат. Айрыкча кыздарга жини келип кетет. 2017 жылдын ошол ат чабыш боюнча жыйынтыктоочу мелдешинде биринчи орунду алды Кыргыз Республикасы боюнча. 2017 жылдын эң мыкты жоргосу деген наамга татыктуу болду. Ганг дегенди саткыладып мындан мурда жаңыдан бышты, асы 2-3 жаш, 4 жаштарында келип жүрүшкөн. Анан мунун баа жок, буга сатылбайт. Бул дайыма бизде болот дегенбиз. Бул ат башыдагы Жунусов Алипбек деген жигиттин жоргосу негизи. Анан ушу бирок биздин конюшняда тарбияланып Үшченде болот. Үшченден байгелерге катышат. Ал өсү келип, кээде таанышып, көрүп, сылап, сыйпап кетип турат. Ганг деген бул Кыргызстандын эң намысына жараган казак-кыргыздын ортосунда көптөгөн байгелер туткан татыктуу жорголордун бири. Мунун баасы жок, сатылбайт. Анан кийин жоргого карылык кылып калган кезде мындан тукум алыш үчүн айгырга которобуз. Жорголор эми бул ганг айрыкча бул абдан мындай кыргызчасы аппетити жакшы да, аябай. Канча жем берсең жейт, канча чөп берсең жейт. Абдан таза бирок. Анан мунун дагы дайыма чаап жүргөн тетигинде Каныбек уулу Аваскан деген бар. Ошол дайыма мунун тилин таап сүйлөшүп, мелдештерге катышып жүрөт. Бул тойга мен тойдум дебейт. Жорго дайыма курсагы ток болуш керек. Жөн эле аттар жорго боло бербейт. Жорго күндүк өмүрүң болсо, түштүгүнө жорго мин, түштүк өмүрүң болсо, андан да көбүрөөк жорго мин деген кыргызча сөздөр бар. Жоргонун көптөгөн түрлөрү бар. Бирок ошол жорголордун эң эле мыктысы жанагындай баасы жок. Чоң байгелерде намыс алып берип жүргөн жорголор татыктуу да.
чапканыма 5 жылдай болуп калды. Биринчи жолу чапканда подромдан уккам. Андан эле көп эле уже бири-бирибизди түшүнө баштадык. Андан эле уже уланып, уже чаба баштадым. 5 жылдай болду чаба баштадым. Көп ийгиликтерди алып келген. Ганг менен 7 машина өттүм. Ошентип эле бири-бирибизди тилибиз табышып эле уланып ушу эмеге келдик. Мүнөзү өзү болсо жоош. Кишиге эчтеке кылбайт, адамдарга кээ бир жорголор бар го, мындай характери бар, мунун характери жок. Мунун оюнун алдында эми даярдашканга 1 ай, 2 ай убакыт кетет. Анан ошол учурларда такаларын да карайбыз, жакшы кандай. Жаман болсо такалайбыз. Жашка чукул порядкка келген өзү тренерибиз айтат, кандай жакшы бизден сурайт. Мен айтып берем, минтирген жакшы дейм. Кээде айтам, ооруп настроениясы жок болуп калса, мындай болуп атат деп. Бул эми аттар менен бир 10 жылдан бери, 15 жылдан бери такай иштеп келатабыз. Ушул аттардын абдан күлүктөрүн тарбиялап чыгарабыз. Фермердик чарбанын дагы бир күлүгү мына бобеки кылчайбас. Муну кылчайбас деп коебуз. Баягы түз мааниде алып караганда кылчайбас такыр артын карабаган атпы же кандай? Бул кылчайбас деген артындагыларды карабай түп-түз кетип калат, чыгып келип турат деген ат. Бул бир 2 жолку чабышка катышты мынан кезинде. Өкөндө тең экинчи орунду алды. Азыр эми бушта 3 жаш болду, уже чоң ат чабыштарга катыша турган нерсе. Мунун энеси Каролина деген дагы өзүбүздөн тарбияланган бээ. Ал бээ тетиги куйручуктун 145 жылдыгында Соңкөлдө болгон жарышта машина уткан, биринчи орунду алды. Ушундай күлүк бээнин баласы. Атасычы? Атасы Левигит деген Казакстанда биринчиликти алып машина уткан айгыр. Кыргызстанда машина уткан күлүк айгыр болгон. Кыскасы мунун атасы дагы, энеси дагы күлүк. Ата-энесинин жолун жолдогон турбайбы? Ата-энесинин жолун жолдоп, мен буюрса мунун дагы келечеги алды да. Анан мына бу Азим деген бала тарбиялап, муну минип, даярдап, жем чөбүн берип, сылап, сыйпап, керек болсо аябай жакшы көрөт. Буга муну жакшы көрөт. Мына конфет берип, жаман үйрөтүп коюп тур колунан сурап атпайбы, бербейсиң муну. Аркыгыстан сура, эй. Байке Гангты көргөндө көзүмө мындай толумдуу, аябай чоң, бийик көрүндү эле, анан кылчайбас бир аз арыгыраак экен, же өзүнүн үчөлө жашта да. Кылчайбас 8 жашта, 9 жашта болот. Эми Чавендес мына саяткер 1 жыл бою даярдаган күлүктү Чавендес жарым саатка же ары кылып келет, же бери кылып келет. Же аттын эмгегин жеп келет, же болбосо атка кошумча болуп чыгып келет. Чавендестен да көп мындай зависит этет да. Анан эми биз Чавендестерди да тандайбыз. Чавендестерди ушул жанагы Адыш деген бала бар, кунан чаап жүрөт, бушты чаап жүрөт. Өткөндө бул мурдагы жылкы 16-жылкы болгондо жанагы Байтору дегенди чапкан бала. Андан жанагы Жалгыз Нарынды районунда болгондогу Кашка Торунду чапкан бала. Эми буюрса алдыдагы боло турган байгелери дагы ошол аттарды ошол чабат. Анын орун басары бар. Ал дагы даярданып атат Чавендестикке. Кыскасы Чавендестеги жоопкерчилик, Чавендестин мындай бир акыл эстүү чабышы көп нерсени чечет. Байкашымча эки атка салыштырмалуу бир аз тентегирээк окшойт, э? Тигил жорго. Жорго деген ошондой алдуу күчтүү чоң болот. Күлүк деген 4 тарабы келишкен, бирине бири мүчөлөрү жарашкан болот. Мына бул күлүк боло турган эме. Азыр 3 жаш. Ал келечеги алдыда бир 7-8 жашка чейин асый болгонго чейин чуркайт, эгер буту коламан болсо жакшы болсо. Андан бул айгырга которулуп кетет.
атка кызыкканыма кичинекей чагыман эле, бала чагыман эле кызыгып жүрөм. Кичинекей ойноп жүргөндө эле ошо сындан акча жасап алуу үчүн бул жакта иштеп атканыма өзү 8 жылдын жүзү болду. 8 жылдан бери кандай күлүктөр чыкты, ар кандай күлүктөр чыкты. Чемпиондор чыкты, илишпей алгандар чыкты. Ошолордо мүнүп жүрдүк. Акыркы 3 жылдын ичинде азыр чет жактан атап келип чабып атабыз. Жакшы буюрса. Ошол эми кылча айбасы тууралуу айтып берсең. Бул кылча айбасы тууралуу айтып берсек, бул 2 жаш кезинде былтыр 2017-жылы 2 байгеге түшкөн, 2 байгенде тең, экөөндө тең 2-чи орунду алган. Жаман эмес результаттары. Казакстанга чейин барып келген, Казакстандан да ийгиликтерде жүрдү. Кай жерде жүрбөсүн, бул кылча айбас постоянно ийгиликтер менен жүрөт. Булардын кормлениясын айта кетсек, эртең менен эрте турабыз, саат 6:30-7 менен сугарабыз, жемин беребиз, чөбүн беребиз. Анан курсагын тоозгадан кийин астын тазалап, төшөктөрүн калыңдатып, опилкаларын кайра кургактатып бүт. Анан саат 12-де саат 4-кө чейин тренировкалар болуп барат каждый күндө. Ар бир аттын ар кандай сырлары болот. Мисалы кылча айбастын бир сыры бар эми. Өзүн өзү уже чуркагысы келип калганда, билип калганда уже адамды уже эмете баштайт, адамды кадимкидей ары сүйрөп, бери сүйрөп, жыгып кетейин деп ойноктоп турат да, уже мен чабылам деп сезилип турат өзүн жеңил алып калат да бул мал, өзү чуркагысы келип калган малдардын. Чабан десте коркутат, кичине кыялы бар болуп калат, кыялдуу болуп калат кичине. Аны эми ал кыялына анча-мынча көз чумуп коесуз, эптеп ат менен алып барып, жетелеп стартка алып барып кой берип, анан кетет. Анан байгеден жакшы жүрөт, спокойно, ала качпайт. Баланын ою менен жүрөт, бала да анын ою менен жүрөт, экөө бири-бирине төпкөлөшүп турат. Тренировка болуп атканда кандай кругта, канчанчыда булар билет ошону. Ошо тискин менен, бүт тискин менен иштейбиз. Тискинди кыймылдатканда булар канчанчы круг экенин өздөрү деле билет ошо. Аттар жанына келип, жанаша жүрүп калса эле, бүт ошо ушулар менен чогуу кетиш керек. До конца ошого чейин кириш керек, күчү калбай калганга чейин. Буга көп деле камчыны сабак кереги жок. Камчыны сабасаң деле ошол эме менен кирет, сабабасаң деле ошол. Просто атты алдаш керек. Киши тегине алдаш керек. Экөө бири-бирине төпкөлөшсө анан ат кирет. Мунун өзгөчөлүктөрү бар. Кыргыз аттарда болуп жүрүштүү жүрөт, шаңгы жүрөт постоянно. Анча-мынча балдар эми муну мингенден качышат. Мингиле десек жок, минбейбиз деп. Неге? Эме да кичине мүмкүнгөндө аябай катуу мүмкүт да. Анча-мынча эмелер кичинекей балдар дыргып. Ошондуктан кичине биз эмерекпиз, ооруракпыз. Анан азыр биз дайындап атабыз да азыркы учурда. Чабыш учурунда болсо жанакындай кичинекей балдарга минип салып, стартка өзүбүз жетелеп барып, анан кой беребиз. Ошо мөңгүтпөш үчүн жетелеп барабыз ошока чейин. Бала жыгылып калбаш үчүн. Азыркы тренировка учурунда буларды биз минип турабыз. Чабан дестер чапкан деле эмешет. Кадимкидей өзүн өзү ойнөрдө билгисет алдын алачы. Мисалы биртекеден эме болордо, адамга кадимкидей эле билинип калат экен. Эми сиздерге кандай, мага кадимкидей эле чувство берилет да, азыр ат ойнойт, же мындай кылат, же тигиндей кылат. Бүт мага белги болуп турчу. 8 жылдан бери ат менен иштеп келатам мен. 8 жылдан бери аттын тилин билбей калсак. Аз жанаттан бери карап турсам, баягы кылча айбас буттарын көтөрүп атат, ары бери карасаңар. Азыр эмнени каалап атат азыр ушу тапта? Бул азыр эми эмеси да, уже тренировкасы башталат. Разминка деп коет, өзүн-өзү разминка кылып атат азыр. Булар саат 12-ден 4-кө чейин тренировка болот. Жарым сааттан ар бир атты. Булар азыр 3 круг, 4 круг ошо чуркап келишет. Келгенден кийин 3,5 саат, 4 сааттай ачка турушат. Анда азыр бул машыгуу маал болуп калган турбайбы? Азыр машыгуу маалы учуру келип калды. Азыр аттардын суусун берип алып, чыгабыз. Аттар тренировка кылган. Өзүңүздөр баамдагандай, бүгүн көрсөтүүдө 3 каарман болду. Алардын бири мага жакканы мынакей Ганг Кыргызстанда эң мыкты жорголордун бири. Ганг деген эмне себептен мага жакты? Анткени ар бир эле адам менен Ганг деген тил табыша бербейт экен. Өзүнө жаккан, жакын адамы менен гана сүйлөшүп, жанына мындай
бир калыпта туруп берип алып экен да. Ошон үчүн кант мага аябай жакты, экөөбүз аябай тил табыштык. Ошо урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздерде дагы эгерде кандайдыр бир сунуштар болсо, төмөндөгү телефон аркылуу биз менен байланышка чыксаңыздар болот. Биз сиздер менен кийинки көрсөтүү аркылуу амандашканча кош айтышабыз. Сак саламатта туруңуздар. КТРК Спорт каналынан алыстабаңыздар.